келе, анда куттуктап коелу. Айдана Дека туулган күнү менен корреспондент командасы чын жүрөктөн жакшы бир ийгиликтерди, ден соолукту, анан үй бүлөлүк бакыт каалайт. Биз тойдон репортаж тартабыз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Кош келип келипсиздер. Шоу бизнес өкүлдөрүнөн эң пунктуалдуусу Амир Аскаров экен. Азаматсыз. Жана албетте бүгүнкү күндүн себепкери Айдана Деканын ата-энеси. Майрамыңыздар кут болсун. Сиздин бүгүн биринчи кезекте сиздин майрамыңыз кызыл көйнөкчөн. Сиздерде мүчөлүү жаштан кабар берип турат баарысы. Кандайсыз? Маанайыңыздар жакшыбы? Рахмат. Эң сонун кантип бүгүн жаман болот. Толкунданып, кайра дагы бир төрөгөндөй болуп, анын үстүнөн кош майрам болуп, бүгүн презентациясына дагы клиптин презентациясына келип атабыз. Ар бир чыгармачылыгындагы тепкичи мен үчүн эң чоң маанини ээлейт. Демек бүгүн биз эки коёнду бир атабыз бүгүн. Клиптин презентациясы, ошондой эле туулган күн белгилейбиз. Кыз каякта, өзүбүздүн кызыбыз каякта? Шашып жүрсө керек, эми чыккан кыз чийден тышкары дейт, мен билбейм. Азыр ал өзүнчө үй бүлө болуп калды, анан каякта кандай кылып эмне кылып атат, азыр ошо чуркап жүрсө керек организационный вопростор менен. Рахмат, куттуктайбыз да бир жолу. Сизге кайтып келели. Прическа турган, ачки чечилбейт. Жашпыз да, жүрөк жаш да. Жүрөк жаш. Жаш деп эле жүрө бересиз, үйлөнбөй эле. Эми үйлөнүш керек деп эле үйлөнүп алганда болбойт да. Табыш керек адегенде, ошо адам издеп жүрөбүз. Албетте. Издеп жүрөбүз. Бирок издеп деле тажадык уже. Издебей деле калдык. Өз табылар бир күнү. Кудай буйруган күнү. Балким бизди көрүп аткан көрөрмандарыбыздан бирөөсү болуп калышы мүмкүн. Ой, ким билет. Эң башкысы жакшы акыл эстүү, ыймандуу кыз болуш керек, менин оюмча. Бар болсо ушу Амир келе бермек. Ошо Жаль да. жаль да. Ошол нерсе күндө кайгырып жатам да. Жылдыз жөн да. Айданан эжеси же сиңдиси болсо да, Ооба. Жегизи, Анда мен бажы болуп калмак экенбиз да, Аваз Акимов менен. Ой. Ошондой болуп калмакпыз, жакшы болмок негизи. Жана сөз түрдө бүгүнкү дал ушул туулган күндүн уюштуруучусу эң башкы адам Айдана Деканын продюсери Назира айым. Кош келиңиз. Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер биздин туулган күнгө. Рахмат. Биз да келип алдык. Фуршат сон болуп тур. Бир аздан кийин даам татабыз. Ага чейин даярдыктар кандай болуп атканын көрүп атабыз. Каякта жүрөт Айдана? Айдана азыр даярдыкта болуп атат. Жаңы эле сулуулук салонунан чыгып келип жатат бизге. Менде болсо баардыгы даяр. Аваз болсо кыз менен алда келе жатат азыр. Кыз бакканга жарап калган турбайбы демек? Ооба. Менде болсо буюрса баардыгы даяр. Ошо Айдананы коноктору менен күтүп атам. Бүгүнкү клиптин презентациясы боюнча кеп кыла кетели. Кайсыл ырдын клибине тартылды, эми ырдын клибин көрөбүз. Жана анын тарткан киши ким? Ырдын аталышы бул жаңы ыр. Карантинде жазылган ыр десем жаңылышпайм. Ырдын аталышы өмүр уланат. Биз карантинде өмүр кандай бизге баалуу экенин түшүндүк го баардыгыбыз. Мына ошол тематикада бир жаңы ыр жаздырып, ага кошо клип тарттырганбыз. Ошону бүгүн баардык кесиптештерибизге, конокторго тартуулайбыз. Анан клипти болсо биз өзүбүз ишенген, ар дайым кызматташып жүргөн эле режиссер Аяз Бала тартты. Анда көрөбүз, саналуу мүнөттөрдөн кийин жакшы өткөрүп алалы. Азыр мындай кылабыз. Айдана Дека Ысык көлдүн кызы, Ысык көл кичи мекен, Ысык көл жергеси. Ал эми Аваз Ош жергесинен экенин билебиз. Айдана Декага түштүк диалектинде куттуктап алабыз. Айдана кандай кыз? Айдана Маза. Маза кыз. Өтө чыгармачылыгы маза болгон катта кыз. Ийгиликтерди багындырган, Ооба. Балким атасы толуктайт. Мен түштүк диалектти билбейм, айтып бере албайм аны. Раса чёткий кыз. Аябай жакшы кыз. Айдана, сиз жам чырайлуу кыз экенсиз. Сизге кааларыбыз чын ден соолук, еще что там южный акцент менен кандай сүйлөсөк, чырайлуу, башка билбейм, башка сөз да келбейт, чын айтканда. Асал кыз,
Асал десеңер. Сиз каяктансыз? Мен өзүм негизи Тогуз Туроодан болом, Тогуз Туроо казармадан болом. Южный акцент негизи бизде бар деп коет. Жалал Абадка кошуласыңар дейт, бирок биз кошулбайбыз. Казармандыктар кошулбайт. Жүрлө. Айдана дека кандай? Маза, раса сонунда. Дагы Абдан сонунда. бир сөз менен чоң рахмат. Куттуктайбыз майрамыңыз менен сиздин дагы. Чоң рахмат. Биз бул адамды Жди меня көргөнбүз, МВДга көргөнбүз, ГКМБ көргөнбүз, акыры ошентип таап алдык. Мен көптөн бери көрө элек болчумун. Толгонай Арзыкеева, кош келипсиң. Кандайсыздар? Көргөнүмө кубанычтамын. Кандай сонусуң? Неминче мурункудан да ажайып сулуу, кооз. Наоборот, аябай чарчап, шишип, башкача болдум. Сериалдардан колуң бошобой атат окшойт. Бирок бүттүк. 10 күндө жумушка барганда эле күнүгө 8ге туруп, саат 10до кечинде үйгө келип, кадимкидей түшүндүм. Мындай жумушка ушинтип барат экен деп, анан буюрса аман эсен бүтүп алдык. Жакын арада кеч күздө көрө аласыздар. Биз азыр Айдана Декага комплименттарды айтып туруп атабыз. Жөн эле комплимент эмесин корейче комплимент айтышың керек болуп атат. Корейчеби? Иппо, саранге. Туктоо деле айтыр. Аңашнен конкисаны ингони. Не деп койдуң? Кандай которулат? Бу Айдана бактылуу болуп, өмүрүң узун болсун деп которулат. Точно? Же оюңан чыгарып койдуң? Точно текшерсеңер болот. Все, жакшы отур. Шоу бизнесте Анжеликадан баштап любой ырчын өп чыккан Эржан Кадырбеков. Саламатсыздарбы? Жакшы, шүгүр. Кандайсыздар? Азыр биз Айдана Дека комплименттер топтоп атабыз. Жөн эле комплимент эмес, түштүк диалектинде куттукташ керек да, мындай. Комплимент айтыш керек. Айдана кандай кыз? Айдана менен зор кыз да, Анан шакара беле. Шакара, да? Сон маза кыз. Итак, поем и танцуем. 1, 2, 3, поехали. 8. Порш Панамера, агент по колено. Что за манера? Танцует Макарена. От твоего вида внутри все кипит так. Что будет, если поцеловать? Что? С днем рождения, это Найджи! Мы вас любим! Куттуктайбыз. Мүчөл жаш кут болсун. Чоң рахмат. Ай, кандай керемет, кып-кызыл болуп. Маанайлар жакшы. Рахмат. Эми кандай десем? Туулган күн кандай башталды? Туулган күн негизи абдан сонун башталды. Экиде биринчи жолу ким куттуктады? Албетте жолдошум жана менин жакын досторум үйгө келишип сюрприз кылышты. Жылдагыдай эле мен ойлогом, эми быйыл келбейт болуш керек, чоңойдук, эми болду да деп. Ушундай ой болчу, анан бирок жок, келишти. Кайра эле маанайымды көтөрүп, куттукташып, сонун бир жакшы жагымдуу жаңы жылды коюн, туулган күн баштап беришти. Меники жаңы жыл. Эң сонун, эң күтүүсүз белек эмне болду сиз үчүн? Күтүүсүз белек мен үчүн митинг болду десең. Эми абдан чын айтсам кичине өкүндүрүп жатат ошол митинг болгон. Эми биз билген эмеспиз да, биз бул туулган күнүмө канчадан бери даярданып келатканбыз. Анан кылбай коелук десек, мынакей баары даярдалган, баары заказга жасалган, коноктор чакырылган. Күндүз абдан бир маанайы жок жүрдүм. Инстаграмга кирсем эле ошол митингдин жаңылыктары болуп аткандай аябай маанайым түшүп. Анан эми жакары не жаңы жыл деп атам. Жаңы жылды күтүп аткан окшойсуз аябай эле. Туулган күн бир келет экен, анан эми чакырылып калгандан кийин кичине болсо дагы мындай. Бүгүн көбүнчө биз басым туулган күнүмө деле көп басым эмес, көбүнчө презентация клипага басым кылабыз. Бүгүнкү эң негизги биздин цель, эң негизги биздин задача дегендей максат бул ошо как раз таки клип. Клипти буюрса көрсөтүп, жакшы презентация кылып, элге кичине болсо дагы маанайын көтөрүп, анан үйүнө таратабыз. Аваз эмне белек берди?
аны Сырбы? ооба сыр сонун нерсе берди. Эми мындай мурда балким кичинекей болчумунбу, белектердин баарын мындай берди, тиңдей берди деп мактанып суктанып айта берчү экенмин. Азыр убакыт өткөн сайын жеке нерсени жеке калтыргым келет экен. Сонун нерсе белек берди, бирок аны айтпай эле турайын. Абаздын эң чоң белеги бул сиздин кызыңыз. Албетте, экөөбүздүн ортобузда ар дайым кайсы майрам болбосун бири-бирибизге кызыма эле рахмат деп дайыма бири-бирибизге ошого эле ыраазы боло беребиз. Бул Кудайдан берген эң бир чоң белек. Кечүү дагы 12ден кийин баары досторум баары тарап кеткенден кийин жатып эс алып жанымда кызым ойноп аткан карап Кудайдан берген эң чоң белек ушул экен. Ушуга чоң ыраазымын, абдан миң мерте шүгүр кылам деп аябай бир жакшы ойлор аябай мени басты. 1-2 саатта ойлонуп жаттым окшойт. 24 жылдык эмеде эң чоң жетишкен дегенсиз. Ооба, 24 жашында эмнеге жеттим, эмнелер болду деп бир анализдеткенсиң да анан чексиз шүгүрлөрдү кылам. Бардыгына Кудайыма шүгүр. Ойлогонго да, ойлонбогон нерселерге да жетишип калыптырмын. Бул бир гана Кудайдын жардамы менен. Ушу кызым бар, жолдошум бар, үй бүлөм бар, өзүмдүн күбөрмандарым бар. Ата-энем Кудайыма шүгүр, ден соолук үчүн. Эң негизгиси азыр эң чоң суранган нерсем бул Кыргызстанда тынчтык эле болсун. Ошол мага бир чоң белек болот эле Кудайыма. Баары жакшы болот, эң башкысы маанайыңызды чөктүрбөңүз. Бүгүнкү күндү эң сонун өткөрүп алалы. Рахмат, келип бергендерге ар дайым сиздерге ыраазымын. Вас хочет поздравить с днем рождения свою супругу. Я уверен, что вы будете аплодировать, да, друзья? Что же там? Ключи от Майбаха или что там? Спасибо. Да, тут все русскоязычные, я тоже хотел на русском поздравить. Por favor. Тилим келбей калбайлы, нормально? Я поддержу смело. Так, жена моя, иди сюда. Мен арзу алган белек бар болчу, ошону тапшырып коеюн деп. Маленький у меня подарок, хотя бы подарить. Негизи мен туулган күнүмдө Айдана эң биринчи мен апама гүл берген. Менден да биринчи апамды куттуктап, мен ошондо аябай ыраазы болуп калгам. Чынында бул өтө жакшы апа, өтө жакшы үй бүлөдө баягы кожойке десек болот. Ошон үчүн мен дагы бүгүн Айданага арзу алган белек бар. Эми мурда машиналарды белек кылсам, мен азыр болсо машинадан да чоңураак депчи. Сиздердин колчоңуздар менен мен биринчи жакта жана азыр эле айтып өткөн ушул дүйнөгө алып келген мен апама белек берип койгум келип атат. Кол чаап койсоңуздар. Чоң рахмат апа, ушундай белек бергениңизге. Друзья, громче аплодисменты. Почему не аплодируют? Да, больше аплодисментов. Такой момент очень, знаете, это очень волнительно, очень круто, когда вы разговариваете на истинном русском языке. Можно от вас услышать пару пожеланий в адрес своей супруги? Да, прямо вот от души. Скажите, пожалуйста. Поаплодируем, друзья мои. Давайте, да. А у вас пару пожеланий, Керинстон. Я. Как сказать? Главное здоровье, главное семья, главное деген наша дочка, главное и я, и ты. Люблю тебя. Колчалар, друзья,